запушок сынак турат. Айлада ошо Силерге атайын койгонбуз ошо 20 тоннадан слушай, мына көпүрөлөр көтөрө албайт. Ошон үчүн болбойт деп сынак коюлган. Каяк менен катышат, через ноокат каттайт дейм папаны. Эки эсе жол узарат. карапайым эл үчүн салынган жол. Мамлекеттин акчасына миллиондогоп сомго салынган акчага бир жеке ишкерлер өз кызыкчылыгы үчүн ушул жол талкалап атпайбы? Саламатсыздарбы? Мен бүгүн мынау Папандамын. Мынау менин артымда турган жол бул Ош Папан жолу. Мынау ушул жолдогу мынау көпүрө бүгүн кулап калды. Анткени буга мынау көрүп турасыздар, мына 20 тонналык деген чектөө бар. Чектөөгө карабай эми баягы мынау жактан жанагы бел алма көмүр кенинен көбүнчө ошо Папан айылы аркылуу көмүр ташышат. Көбүнчө Хова деген машиналар менен ташыйт. Хова деген машина өзү баягы Кытайдан чыккан машиналар. Булар өзүнүн жүксүз салмагы бул 15-16 тоннаны түзөт. Андан сырткары жүк кошумча алар 20-25 тонна жүк алышат. Ошондо жалпы эсеби 25-35-40 тонна жүк менен келет да. Бул жакта мындай мынау көпүрө көтөрбөйт. 20 тоннадан ашык машина жүрбөш керек деген жол белгилери турат, бирок аны деле караган киши болбойт окшойт өзү. Анан азыр мынтип көпүрө кулап калыптыр уже. Бир машина ушул жерде жүксүз кулаган окшойт. Жүгү жок окшойт. Бул жүгү жок кулаганбы же жүгү менен кулаганбы? Полный груз менен. Груз менен. Дополнительный наражкасы менен же үймө келген көмүр. Азыр эми муну эч ким кой деген эмес. Кандай кой деген эмес? Мындай кой бул жакта жүрсө болбойт деген буга чейин чарчашты да. Биз айта берип чарчадык. Сиздер айылдын депутатысыздар. Мен ушул жердин тургуну, ушул бер айылдын депутатымын. Канча айыл бар буякта? Бул жакта 18 айыл бар да, Папан айыл өкмөтү боюнча. Канча эл? 20 миңден ашуу. 20 миңден ашык. Анан азыр эми 8 7-8 мектеп бар демек, 7-8 мектеп. Азыр ошолордун баардыгы жолсуз калды эми ушундайнын? Биздин мына Ош Папан жолунун эң немесин үзүштү да. Ушул эми каяк менен катышат, через ноокат каттайт дейм Папаны. Эки эсе жол узарат. Расход көбөйөт. Азыр эми Папандын өзүнүн дароо кура кое турган жолу эмеси жана бюджети барбы жокпу? Азыр бюджети жок. Бюджети өзү канча өзү? Айыл өкмөттүн? Быйыл 2021-ге 29 миллион деп каралган. Жол кимдин балансында экен азыр аныкталдыбы? Жол өкмөттүн балансында. Айыл өкмөттүнбү же Минтранстынбы? Минтранстын балансында. Минтранс азыр келдиби өкүлдөрү? Келип бирдеме дештиби? Качан бүтөт, тиги бу деп айтыштыбы чыкпады? Жок, айтышкан жок. Келишти, бирок келип көрүп кетишти. Бардыгы барды. МЧС келди, бардыгы келишти. Жок эми алар кызмат кылганда элге кызмат кылат да. Демек бул жол элдики. Эл үчүн керек. Анан ага мына бир эртең кылабыз же бүрскүн кылабыз же эмки жылы кылабыз, чыдап тургула деген сөз айтылдыбы? Чыдап тургула деп айтылган жок. Эч ал тууралуу сөз деле болгон жок. Жөн көрүп, немесин көрүп кетишти. Азыр алдын ала эсеп болдубу мына канча сомго бүтөт экен, канча сомго бүтпөйт экен? Жок, ошол биздин мына МЧСтин өкүлү бар, Жигитали деген аке. Ошол расходун эсептеп чыгып жазып аткан эле бая. Жок, бул азыр келтирилген зыян деп ушунубу же кийинки көпүрөнүн курула турган? Курула турган көпүрөнүн немесин чыгарышкан. Бул келтирилген зыянды муну эсептешкен жок. Өзү бияктан мен уккандан көптөн бери эле тополоң болуп жүрөт, Көп жыл болду. Ушу кен ачылгандан бери эле. Бел алма көмүр кен. Бел алма көмүр кен ачылгандан бери ушул. Бел алмада сиздерге канча акча түшөт өзү көмүр кенден? Бел алмадан канча акча түшөт экен бизге белгисиз азыр. Ол Кызыл Кыя шаарына карайт, ошо Кызыл Кыянын кайсы бир айыл өкмөтүнүн эсебине түшөт да. Үч коргон жакта, Кадамжай тарапка түшөт бюджетте. Эле жанагы Майдан айыл өкмөтүнө караштуу. Майдан айыл өкмөтүнө караштуу ошол тарапка төгүлөт навар. Бизге бул неменин зыяны, пайдасы жок. Сиздерге бир тыйын пайдасы жок, бирок жолду бузат, көпүрөнү бузат. Жолдорду бузат, ошол башка бизге немеси жок. Сиздерге жанагы бекер көмүр түшүрүп берет тиги бу деген? Жок, андай нерсе. Андай жок, Азыр ушул жерден мен кошумчалап кетейин, бул азыр мынау тоону, мынау адырды айланып, ушул көмүр келет өзү. Келип Ошко келет. Көмүр өзү Кызыл Кыянын наркы тарабында Кадамжай районуна караштуу Майдан деген айыл өкмөт бар. Мына ошол айыл өкмөттө кен ачылган. Кендин запасы ал жерде көмүр кенинин запасы.
Биз уккан маалыматтар боюнча 200 миллион тонна деп атышат. Кээ бирлери 250 миллион тонна деп атат. Кыргызстандын түштүгүнүн 1 жылдык көмүргө болгон потребности муктаждыгы 1 миллион тонна. Ошондо ал дээрлик 250 жылдык көмүрдүн запасы бар да. Анан ал көмүр мурда Жалил Атамбаев деп ачкан эле. Кийинчерээк ал Жалил Атамбаевтан өтүп казактарга өтүп кетти деп жүрөбүз. Бирок казактарга канча жылга берилди, кандай шартта берилди, ал жердеги элге кандай мындай жеңилдиктерди берет же болбосо бир канча акча төлөйт, ал жөнүндө таптакыр маалымат жок. Биз баягы бийликтин булагы эл деп коебуз дагы, анан элдин көмүрүн оозунан жулуп алып, анан мындай ага канча төлөп атабыз, ал жөнүндө маалымат дагы берип койбойбуз да, жок дегенде. Анан баягы эл ошо биздин көмүр кен бекер казылып атат, мындан көрө көбөйүш керек, казылбаш керек, экология бузулуп атат, тиги бу деп чыкса, анан кийин аларды барып камайбыз. Өзү негизи бул көпүрө өзү негизи. Мындан карасаңыздар, көпүрө өзү мындай темир каркас менен болуптур. Көпүрөнүн узун экен, бир 20 метрдей бар го дейм, а? 22 метр бекен, 22 метр экен. Көпүрөнүн бетине мынау эмесине, жолуна. Муну кадимки эле мынау 40 жыгачтан 2 кабат кылып коюптур. Биз баягы эптеп-септеп туалет кургандай эле курулуш кылганбыз да өзү негизи. Бир жагынан ошол курулушчулардын өзүндө дагы күнөө бар эми. Эптеп ушул 20 000 адам жашаган жерге ушинтип 20 метрлик 22 метрлик эмени көпүрөнү жыгач менен куруп койгонбуз дээрлик. Ушундай. Бул качан курулган эле көпүрө? 75-жылдан бери турдубу? Акыс калбаптыр да, кызмат кыла турган акыс калбаптыр азыр. Селкилдей бергенден болсо керек. Жыгачтын үстүнө анан дагы жыгач коюп, анан дагы жыгач коюп, анын үстүнө асфальт басып, асфальттын үстүнөн анан калың кылып мынтип 40 сантиметрлик топуракты анан толтуруп салыптыр шагылды. Мунун өзүнүн үстүндө дагы азыр килтейген жүк бар эле да, мындай алганда. Туурабы? 4 слой. Анан анын үстүнө неме асфальт куюлган. Мына жеке ишкер мына Замир Шанаев деген бала ушунда өз жанынан элге жардам болсун деп пул берген да. Анан үстүнөн бул селкилдей бергенден асфальттар жарылып, жок болуп, мындай КАМАЗдар менен шагылап келип төгүп элдер өздөрү, мына жаштар тегиздеп, канча ошо жүгү дагы оор болуп калган да бул көпүрө. Өзүнүн дагы. Азыр эми сиздер эмне деп атасыздар? Муну Минтранс оңдош керекпи же жанагы бир күнөөкөр издейбизби? Эмне кылабыз? Эми азыр белгисиз болуп атат азыр. Бир жагынан карасаң баягы шопур эми салынбай турган жерге жүгү менен салыптыр. Ал эми жок дегенде мына 20 тонналык деген жерге эми ал 40 тонналык жүгү менен келди жок дегенде. Ал бир жагынан анын күнөөсү бар. Экинчи жагынан мунун деле баягы моралдык дагы, физический дагы эмеси жок, мындай күчү калбаптыр да, эми кызмат кыла турган акысы калбаптыр да мындай алганда. Туурабы? Эски көпүрө эле, чындыгында эски көпүрө, көп жыл болду эле. Ал жак бул жагы 50 жылдан ашып кетти. 50 жыл болду. Азыр эч ким жанагы машина кулаганда эч ким эчтеси болбопту? Жок, эч ким эчтеке болгон жок. Ошо водитель кичине суу болду. Ушул чыкты, өзү эле чыкты. Эч ким жардам бербей эле өзү эле чыкты. Айылдын не дейт? Айылдын талабы эмне? Качан курулуш керек көпүрө? Ким куруш керек ону? Айылдын талабы ушу элдин талабы мүмкүн болушунча батыраак бүтүрүп берсин деп атат. Ким Минтранс кылабы, ошол көмүр кенинин начальниктери кылып береби? Кимиси кылса бизге канчалык бат бүтүрүп берген жакшы да эл. Ошол. Болбосо ноокат менен айланып каласыз. Аргасыздан айланышат. Ал жактын жолу дагы жакшы эмес да. Ал жактын жолу через ноокат 2 эсе узактык кылат да. Башта 40 километр болсо, азыр 80 километр болот да. Жаштар чогулуп, сусуңузду да мына айлап өткөзбөйбүз деп атат. Жаштар жол тоскон элеңер, ошондо эмнеге тоскон элеңер? Айтсаңар, түшүндүрүп берсеңер. Биз жолду мына асфальт сактап калуу немесинде тосконбуз да жолдучу. Асфальтты бузуп атат. Асфальтты бузуп атат. Азыр тим бойлап жол салынгандан бери азыр барып келиште эле кыйын болуп атат. Азыр көрсөңүздөр керек. Мына жолдордо яма болуп калды. Анан биз көп жылдан бери эле тосуп атабыз. Булар деле салып атышат. Эми ошо. Жол тоссоңор эмне кылат? Милиция келет. Милиция барат, анан олар да чече албайт, ошо менен өтүшөт. Ошо. Азыр машинанын кожоюну сиз экенсиз, туурабы? Бир жагынан азыр сизде дагы күнөө бар. Ачык айтыш керек. Экинчи жагынан бул деле көпүрө дагы бүтүп калыптыр, жетер жерине жетип калыптыр. Сиздин оюңузча кандай эми? Эмне болуш керек?
Bilbeyim ben, ayta albayım. А сизге карата иш козгоп коюшту? Эмне кылышты? Милициялар Ой, жүрөт я өзү. иш кыла кылбайм. Акы түздү, ого. Болду. А сиздин өзүңүздүн зыяныңыз канча болду эми мындан? Жеке эсептегенде. Белгиси машина чыкканда билинет да. Көмүрдү эми жок эле дегенде 20 тонна көмүр болсо керек эле. Аны төгүлдү, Ал суу төгүлдү. Аны ала албайсыз эми. Дарыяга алып кетти. А эмечи машинанын өзүндө эле ремонту болот кыйла. Ошону менен эми канчага түшөсүз? Болжол менен эсептеп отурасыз дейбиз. 200-300 миң болот да. 200 миң кетет. А бул жерде көпүрөнүн өзүнүн курулушуна канча кетер экен? Эсеп чыга элек эле. Жок, эсеп чыга элек. Көпүрөнүн курулушуна баягы МТСтин өкүлү 5 миллион эстеп. 5 миллион менен бүтүп калса го жакшы. А бизде билесиздер да баягы Папан айыл өкмөтү мына Ошто бир көпүрө курган кичинекей каналга. 2,5 миллион сом. Ошондой эме менен мындай аппетит менен курула турган болсо анда бул көпүрө бир 20 миллион болуш керек да, жок дегенде. 5 миллион бүтүш керек. Мына көпүрө салыныш керек да, ол канча жыл мурун, да 25 жыл мурун андижандыктар келип баштаганда буну дагы токтотуп койгон да. Бул өзү 4 неме кылышып, бул жерге дагы 2 жерге стойка кылышып, бүтүрөбүз дешкен да, андижандыктар мен билем да, кичинекей бала эле. Аны бүтпөй ошол бойдон калып кеткен. Бул баягы Акбура дарыясына түшкөн суу ушул да турабы? Акбура дарыянын баш, ушунун баш жагы да, Папан дарылап өткөн Жок, бул азыр орто чен, башы дагы көп. Неде сусактагыч менен уже бүтөт. Бул ошондо азыр эми азыраак агып аткан суу да бул турабы? Бул азыр эми суу эң аз мал да. А кирген малда канча болот суу? Суу кирген малда будан 3 эсе көп, 4 эсе көп болот. Ошон үчүн баягы аралыгын жакындата алган эмессиз. Түшүнүктүү. Хорошо, Көпүрөнүн состояниясы илгертен начар эле да. Ошондуктан ошо андижандыктар келип 25 жыл мурун даже ошо көпүрөнү бүтүрөбүз дешкен да. Бүтпөй калып кеткен. Неге андижандыктар? Себеби билбейм, ошо Андижан көпүрө курган мастерлер ошол жакта күчтүү болгонбу, ошол тараптан алып келген. Бул союз бузулгандан кийинби? Союз малындагы. Союз малында болсо керек. Союз Саркалайын деген малындагы. 30 жыл болуп турган. 30 жылдан өтүп калды. Мен 5-класста окуйт элем да. Ошондо Ошо башталган бойдон калып кетти. 91-жылы башталган да. Кен байлык үчүн же бир кен немелер таш үчүн салынган эмес да. Бул жер ушул жерде жашаган карапайым эл үчүн, элдин жашоо тиргилиги үчүн, ушул эл ушул жакшы жашасын, ушул жерде жашап тиргилигин өткөзүп, кичине экономикасын көтөрсүн деп салынган жол. Кен байлык үчүн өзүнчө салынган жол турат, без жол. Ал жака салбай, келип ушул жолду талкалап салып атышпайбы булар? Асфальт жол деп. Асфальт жол деп. Бирок асфальттын калыңдыгын деле мен көрдүм да, 5 сантиметрге жетпей, мончолук. Эми бул жол калыңдыкта салынган эми. аларга ылайык эмес да. Мына көпүрө мына кара. 20 тонна деген знакты коюлган. Буга карабай салып атышат. Биз жаштар бул маселени канча жолу көтөрүп, канча жол тостук. Буларга кайра жок, силер мамлекеттин жолун тосконго акыңар жок дейт. Мамлекет бул жолду салып берген, буларда катташ керек. Мамлекетке булар налог төгөт. Жок, андай эмес да. Мамлекет карапайым эл үчүн салынган жол. Мамлекеттин акчасына миллиондогоп соңго салынган акчага бир жекешкелер өз кызыкчылыгы үчүн ушул жол талкалап атпайбы? Бул жогору жактагылар ойлош керек да буну. Сен айтканда баягы кен байлыкты өз транзитке болбосо акыры кендин пайдасын бирөө көрүп атат да турабы? мына Папан эл эч кандай пайдасын көрө элек. Папан эли өзүнүн акчасына гана сатып алып атат. Көмүрдү. Башканы. Бул эл толук эле ушу бизге жолубузга салбасын, каттабасын десе, кайра кандайдыр бир себептер менен эле кайра жолубузга салат. Бир-эки балабызды апарып камайт, коркутат, үркүтөт. Акыры жыйынтыгы келип, ушул болду. Өзү негизи эле баштан бери эле мындан бир жылдан бери эле мен билгенден ушу жаздан бери мага чалышат. Ошол папандыктар жол тосуп атат деп шопурлар арызданышат. Шопурлар жолдун баардыгын бузуп талкалап бүтүштү деп Папандын жаштары арызданышат. Ошентип маал өзү негизи жол боюнча талаш тартыш болуп келатат. Айрыкча мына быйылкы жылдан бери, быйылкы жылдын башынан бери көп эле жолу ушундай тополоңдор болгон өзү негизи. Ушу жолдун айынан. Бирок ал чечилбей келген, акыры эми мынтип ушул көпүрө
бузулуп отурат. Эми жок дегенде ушудан кийин ошол маселе чечилет деп үмүт кылсак болобу болбойбу мен билбейм. Мисалы мындай да, азыр булар чындап эле жолун берип атышат. Өзү азыркы биздин базар шартында ала турган болсок, жолго акча төлөнөт. Жолду пайдаланган үчүн жанагы өзүнүн акчасы бар. Ага мындай төлөнөт да. Азыр бир тарабынан карасаң, эми силердин айыл өкмөтүңөргө кендин тиешеси жок экен деген менен жол ушулардын айыл өкмөтү аркылуу өтүп атат. Ошондуктан баягы транзит деп өзү дүйнөлүк практикада бар нерсе. Бул айылдын азыр келтирип аткан жүйөсү дагы мындай туура эле да. Мындай жол бул акы төлөнгөн кадимкидей эле мындай коммерциялык максатта пайдалана турган, андан пайда ала турган эле нерсе. Эгерде жол өздөрүгө макул эми, өздөрүнүкү экен. А бирок башкалар келип эле анан жолуң сапырып эле анан утуруп оңдогон жериңди утуруп буза берсе, албетте мынау папандыктардын айтканындагы орундуу, жүйөлүү. Ага баягы кен казган компания кандай шарт түзүп берет, айылдыктар менен кантип сүйлөшөт, негизи эле бийлик ошол кен казган компания менен мына элдин ортосуна кандай бир ортомчу болот, кантип экөөнү бир мындай ийге келтирет, азырынча белгисиз. Буга чейин эч кимисинин ушуга тиши өткөн эмес. Анткени буга чейин башта Жалил Атамбаев ошол кенди ачып баштаган болсо, а кийинчерээк мына казак инвесторлорго өтүп кетти дейт. Казак инвесторлор менен ким сүйлөшүп атат, аларга кандай талаптар коюлган, ушул элдин жолун буза берсең боло берет, эптеп сата берсең болду, пайданы көрсөң болду. Элдин жолу бузулса, аны өзүбүз оңдоп коебуз деп атабызбы? Мен билбейм аны.